Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Азыр адабий окуу сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы чиркей, чабалекей жана жылаан. Сабактын максаты окуучулар окушат, ой бөлүшөт, түшүнгөнүн айтып беришет, окуучулар боорукер, ынтымактуу, бири-бирине кам көрүүгө үйрөнүшөт. Балдар, мен силерге азыр чиркей, чабалекей жана жылаан аттуу жомокту айтып берем. Бул жомоктун алдында биз жаныбарлар жөнүндө бир нече суроолорго жооп издейбиз. Носорогдун кыргызча аталышы: керик. Жирафтын кыргызча аталышы: акыра. Кенгурунун кыргызча аталышы: бөрсө. Бактан бакка секирип жүргөн эң шамдагай жаныбар маймыл. Чиркей, чабалекей жана жылаан. Илгери жер жүзүн топон суу каптаптыр. Ошондо Нух пайгамбар чоң кеме жасап, жаныбарлардын тукуму үзүлбөсүн деп, ар бир жаныбарлардан бир эркек, бир ургачы кылып кемеге салууга буйруган экен. Күндөрдүн биринде кемеде тешик пайда болуп, кемеге суу кире баштайт. Көрсө, аны чычкан тешиктир. Нух пайгамбардын айласы кетип, ким бул тешиктен суу өткөрбөй жаап тура алат деп жар чакырат. Мен суу киргизбей кармап турам деп жылаан чыгат. Ошол убакта убадасына бек туруп жылаан топон суу бүткөнчө бир тамчы сууну кемеге киргизбей тосуп турат. Алар акыры кургакка чыгышат. Нух пайгамбар жылаандын эмгегине ыраазы болуп өзүнө чакырат. Жылаан: сага ыраазымын, эмгегиңе кандай акы аласың деп сурайт. Дүйнөдө эмне таттуу болсо, ошону алам дейт жылаан. Эмесе ар бир жаныбардын жемиштин даамын татып, эмне таттуу экенин билип кел деп Нух пайгамбар чиркейди жумшайт. Чиркей бүт ааламды кыдырып, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн даамын татып, кайра келе жатканда алдынан чабалекей тосуп: "Чиркейим, эмненин даамы таттуу экен?" деп сурайт. "Баарынан адамдын каны таттуу экен" дейт чиркей. "Тилиң кандай болуп калыптыр? Таттуу даамга кандай болгонун көрөйүнчү. Тилиңди бери сунчу" дейт чабалекей. Чиркей тилин суна бергенде, чабалекей анын тилин сууруп алат. "Кана чиркейим, эмненин даамы таттуу экен?" деп Нух пайгамбар чиркейден сураганда, ал кың этип эч нерсе айта албай коет. "Баканын каны таттуу экен" деп чабалекей анын ордуна жооп берет. Чабалекейдин сөзүнө ачуусу келген жылаан куйругу менен бир чапканда, чабалекейдин куйругу экиге бөлүнүп калат экен. Ошондон улам анын куйругу эки ача болуп калыптыр. Нух пайгамбар чабалекейдин сөзүнө ишенип, баканы жылаанга буйруптур. Ошондон улам жылаан бака соруп калат. Эгерде чабалекей болбогондо, жылаан адамдын канын соруп калмак экен. Жылаан менен чабалекейдин өч болуп, адам менен чабалекейдин дос болуп калышы ошондон улам болуптур. Балдар, силерге чиркей жана чабалекей жана жылаан аттуу жомок жаккан болуш керек. Мен силерге азыр үйүңөргө тапшырма берем. Китептин 128 бетиндеги суроолорго жооп жазгыла. Көрүшкөнчө саламатта тургула.